Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Assalamu alaikum sport sүйүүчүлөрү. Сиздер менен Ала Тоо спорт каналы. Биз бүгүн Ихлас залына келип, биздин мушкерибиз Адилет Нурматов менен кененирээк маек кылганы келдик. Азыр машыгуу учурунда экен. Анда машыгуу бүткөндөн кийин кененирээк маек кылсак. Şaşırma. Мына жаңы эле азыр машыгуу бүткөн учуру. Анда биз маекти баштадык. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Машыгуулар кандай? Жакшы бүтсө, машыгуулар ойдогудай. Алгач эле өзүңүз жөнүндө кенен таанышып кетсеңиз, кайсы жерде туулганыңыз, кайсы жылы? Мен 1997-жылы Бишкек шаарында туулгам. Фучкада. Ошо атым Адилет, азыркы данный момент ошо Бишкекте турам. Чүй областында Достук деген айылда турам. Ушул жакта окуп, ушул жакта өскөнбүз. Ошо. ММАге кантип келип калгансыз? ММАден алдын кайсы спорттун түрү менен машык кыласыз? ММАге чейин күрөш менен машыккам. Греко-рим классический вид спорта. Бул ММАге аябай мындай кичинекей чагымдан бери аябай кызыкчумун. Мен үчүн бул мындай нереальный нерсе болчу да. Кийинчерээк эле ушинтип көрүп, кызыгып, бир жолу трёмканы өтүп кетип атып, ошо балдар бес болуп атат. Бой без правил деп ал кезде. Чыгып көрөсүң. Чыгып ошентип утуп алгам. Ошентип анын кызыгуу башталып кеткен да аябай. Анан эң эле акыркы жаңылыктардан баштасак, жакында эле Open FC уюмунда чемпиондук курумуш тапшырдыңыз. Чамамда жакшы жаңылыктар барбы? Же болбосо кайсы бир уюмдар менен алдыда контракт түзүүлөр барбы? Ооба, ошо Open FC-nin поясына 1,5 жыл кармап турдум. Анда защита кылганга эч ким жок болуп атты. Анан кечке убакыт өткөрбөй башка жактардан предложениялар келип атты. Америкадан ошо американский менеджерлерден предложение кирип атты. Казакстандан келип атты менеджерлерден. Ошо иштешели, ошо бир-эки менеджер UFC-ге ошо данныйларын алып кирип, ошондойду кылып атат да. Азыр данный момент ошо переговорлор жүрүп атат. Билбейм, баары Алладан 100% UFC-ге кирем деп айта албайм, бирок иншалла ушул жылы аракет кылабыз да. Самый главный азыр ушу визаны алып алсак, кудайым буйрса дальше. Анан бир аз артка карасак, кайсы бир жылдары, 1 жыл, 2 жыл мурун хардкор менен контракт түзүп атабыз, мына аз калды деп, негедир бирок ошол бойлор болбой калды. Хардкор уюмунда негизи урушмакмын. Анан ошо хардкорго мага бой коюлган болчу. Коюлганда эле мага да предложение келип калганда заменага Open FC-ге за пояс. Ага чейин мен Open FC-де бир бой өткөргөн болчумун. Ошон үчүн если хочешь как замену тебя шаха киргизебиз дегенде мага көбүрөөк ушу Open FC-nin поясу кызыктырды да. Ошон үчүн мен Open FC-ни тандап кеттим. Хардкордон биринчиден хардкордун акчасы дагы аябай слабый болчу да. Проживание, перелет, питание баары өзүң за свой счет. Хардкор чисто оплачивает 60 000 рублей, там не знаю за что они там оплачивают. Ал даже витамин стайнда жетпей калат да, ошон үчүн мага ошо Open FC-nin курун алган аябай мотивация болду да. Ошол учурда хардкор Россиянын уюму аябай атагы чыгып аткан маал эле. Ошол учурда сизге кайсы бир мушкер кызыктар беле же сизге уже мындай өстөр эле сунуш кылды эле?
Жок, эми ошол моментте аябай эле могу ким Хайбати, Дагестанский перс беле, персидский дагестанец беле. Ошолор аябай изде болуп атпады эле. Чоршамбаларчы. Ошолорго менин көзүм жетчү да, ошолор менен урушкум келчү. Алар анткени аты чыккан, аябай профил болсо дагы мындай аты чыккан байсер болсо да, хаткорго чисто ушу медиканы көтөрүш үчүн эле барайын дегенбиз да. А так ал жакка барып, там хайповать этип, ондай дешевый трэш-токтор менен звезда болоюк деген ойда жок болчу негизичи. Ошо чисто барып ушу кичине имя чыгарып алып, эми жакшы байстерди, именитый байстерди урсаң, имең чыгат да. Ошон үчүн ошол эле цель болчу. А так ал жакка мындай, в принципе, не рвались мындайча айткандачы. И алардан деле особый мындай жакшы мындай предложение болгон жок, и биз дагы мындай көп чыгынган жокпуз да. Анан дагы бир өзгөчө сиздин жоюңуз Казакстан найза уюмунда казакстандык күчтөр Багдос Олжобай менен Алашбайт да. Алашбайт да кечиресиз, Алашбайт да. Мына уже бүттү, уже утту деген учурда бир катачылык менен жеңилүү удаасына туш келдиңиз. Ошол сизге реванш болуу кызыкпы же уже ал калуу уже алдыга жылабызбы? Ошол жерин айта кетсеңиз. Эми реванш в принципе кызыктуу деле эмес. Эми же болбосо урушкан күрөшкө тойбойт, утулган күрөшкө тойбойт болбой эле. Эми уруштук ошол момент. Ушундай мен аябай глупить этип койдум. Мындайча айтканда мен аябай уверенно чыгып алдым, аны мындай эле жоң эле уруп коем деп. Хотя мен подготовкамда дагы аябай тонкостьтар болгон. Аны жарыялап эле коеюн элге. Өзүнүн причиналары болгон, аябай кыйналганбыз. Казакстанга барганда да кыйналганбыз аябайчы. Бесип албай, ага чейин 4 жолу бойлор стрих болгон. Алар отказ кылып, ушундай атып акыры. Хитростью взяли, мындайча айткандачы. Биз дагы эми что сказать, Багдоста аябай мына карапайым бала экен, ал менен биз да азыр жакшы түшөбүз аябай. Ошон үчүн прям не хочу азыр вызов РТ багачы там чыгаганда болуп. Эми Кудай таалам бизди жолуктурса, какой-то организация, албетте урушабыз. А так не рвусь да с ним тараться. Анан ушул ММА тармагына Кыргызстандын эйисин же дүйнөлүк кайсы бир байести көрүп, ушу жаш кезиңизде ушулдай болсом деп кызыгып келип калдыңыз, кайсы бир мындай бир байести көрүп ушундай болсом деп кызыккан эмесмин жерде. Мындай мен көрчүм, Федор Емельянканы көрчүк, ал кезде кичинекей болчук. Федор Емельянканын бойлорун аябай көрчүк. Последний император ал кезде прайдта урушчу алар. Анан аябай эле мага ошо Федор менен Мирка Крокоп деген боец бар. Ошол аябай жакчы да магачы. Аябай тоже левша, с левой ноги всех вырубал, ошон үчүн ошол боец жакчы аябай. Анан ошо дагы Минотавр деген тоже бойцы американцы жакшылар бар болчу. Кевин Рэндалман аябай баа берчүм ошо боецке делечи. Ошо Кевин Рэндалман аябай жакчы. Борец тоже болчу, греко-римского стиля, ошон үчүн аябай жакчы да ошол. Ошо. Анда сиз үчүн Кыргызстанда эң эле алдыңкы мушкерлер эми албетте өзүңүздүн клубуңуздан эмес, башка мен ушул мушкелди алдыңкы Кыргызстан мушкели ойлоп. Эми бир мына 5 мушкел. Эми 5 мушкел билбейм. Азыр Кыргызстанда өзүңөр көргөндөй эле аябай мыкты мушкелдер көп болуп атат. Бар эле мыкты мындайча айтканда. Ошо алардын мыктыларын бирлери ошо биздин залдын балдары. Өзүңөр эле билсеңер, Кубанч Абдисалам уулу, дагы Немат Абдырашитов, эми мыкты байыстар көп бизде мындайча айтканда. Ошо менин агаларым, ошолорду аябай мындай сыйлайм. Ошон үчүн азыр данный момент звезда болуп аткандар да көп болуп атпайбы. Ошон үчүн я не могу конкретно бирөө бул мыкты депчи. Азыр инилерибиз дагы, агаларыбыз да, досторубуз да аябай жакшы келе жатат. Кыргызстан ММАсы аябай жакшы өнүп атат. Ошон үчүн там чтобы кого-то не обидеть, айтпай эле коеюн. Баары жакшы. Анан акыркы беттешиңиз Брейк уюмунда болду. Казакстандын мушкери Николай Самусев. Ошол адашпасам экинчи раундда. Экинчи раундда травма алып калды. Ошол моментте сиздин абалыңыз кандай болду? Өтө эле Чын айтканда мен мындай Николай Самусевке аябай жакшы даярданганбыз. Как-никак 8-0 боец, найза уюмунун чемпиону. Найза уюмунун чемпиону да бизде азыр данный момент жок да, мындайча айтканда, найза уюмунун чемпиону болуш да кыйын, ошон үчүн ал аябай жакшы боец болчу. Ага аябай настроем катуу болчу. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Я думал, аны менен 3 раунд турушабыз. Тоже хороший, крепкий боец. 3 раунд турушабыз деп ойлогом, билбейм, вести көп күйгенби, бир нерсеси жетпей калды. Ошо экинчи раундда кырсыктап калды кичине. Аябай зарез тепкенде мен арка кача койгондо бут тагылам кетти да.
тагын кол менен таянды, кол көз алдымда чыгып кетти. Аябай мындай неприятный ощущение болду. Эми Алладан экен ушундай Кудай Таала мага жеңил жеңиш берип койду да. А так биз ошо 3 раунд эмес 5 раундка даяр болчук. Ошо күнү аябай заряжен болчук. Ошо. Анан Россияда көптөгөн уюмдар бар, чоң-чоң. Ошого биринен ACA уюмунан сизге контракт келгенби? Сунуштар болгонбу? Ооба, ACAден калпайбадам 2 жолу келди окшойт даже. Точно конкретно мага эмес, бирок мен менеджериме келгенде, ушу давайте Адилет Нурматова подпишем, он на данный момент является чемпионом OpenFC. Ошон үчүн давайте его подпишем деп келген экен. Эми азыр ACAге кирсек азыр элестеп. Эми ACA болбой калганда ACAге киребиз да, эми азырынча UFC'ни аракет кылып атабыз. Ошо UFC'ге эле аракет кыла берели, а ACAге любой момент кирсек болот да. Эми Россиянын уюмунан сүйлөп калдык. Россиядан ACA эле эмес, негизи буга чейин ACA бар, Fight Night, RCC булар кайсы бирлеринен аны контракттар келип болбой калды. Fight Night'тан келген эмес, RCC'ден келген эмес, бирок RCC'ге бойго чыгышкан бир жолу. Соперник отказ болуп калган аркы. RCC'ге да даярданып атканда, ушу где-то бир 10 күн калганда соперник отказ болуп, ага катышпай калганбыз. Анан ACA Yankee Eagles'тан баштаган негизи. Ошо Yankee Eagles'та аябай Гран-приде болчук. Ал жактан четтетип салган, ушу засудили мындайча айтканда. Ошо Yankee Eagles'та аябай мындайча айтканда хайп болуп кеткенбиз. Менимче Адилет Нурматов деген эле баягы Жадид Абдыразак болгон моюнчу эске түшөт. Баардык ошондон кийин таныда керек. Ооба, ошондон кийин аябай элдин баары да таанып, даже мени көргөндө тааныбайт, ушу жанагы чеченец берип койгонбу десе эле, ооба сен все дейт да. Ошо буюрса алдыда кандай пландар бар? Мисалы жакынкы айларда мына деп контракт түзүп аткан уюмдар барбы? Контракт түзүп аткан уюм жок. Контракт түзүп аткан уюм бар, ушу Brave болуп атат. Brave дагы эми пока азыр көрүп атабыз да, карап атабыз. Буюрса 1-2 айдын ичинде ушу Орозодон кийин ушу билинип калыш керек. Кудай буюрса виза жактан маселе чечилип калса, анда Америкага кетип, чечилбей калса, анда Brave менен контракт болсо, бул жакта урушабыз да. Жакында көрүп атабыз, UFC Кыргызстандык уюмда грэпплинг боюнча Казакстан мушкер менен беттешүүгө мына аз күндөр калды. Даярдыктар кандай? Даярдыктар жакшы эми, даярдыктар. Күрөшөбүз эми, обычный эле борьба, обычный эле тренинг кылып атабыз. Вес эле угубайбыз, өзүмдүн эсиге 77-76 жүрөм, ошо 77-ге күрөшүп коебуз. А так, алам буйругу, чыгабыз күрөшүп коебуз. Айтам, мындайча айтканда, өтө деле принципиальный беттеш эмес менин үчүнчү. Грэпплинг да, чисто опыт, тажрыйба үчүн. Ошондуктан алып күрөшөбүз чисто. Иншалла жеңгенге аракет кылабыз. Калган Алладан. А так самый мындай жакшы иншалла новостьтерди Кудай буйрса жакын арада угуп каласыңар. Акыркы эле суроо. UFC сизге мечтабы же планбы? Эми UFC планда эми, ал мечта болгондо эмне, UFC тоже организация. Биздин планыбыз ошо барып, ошол жака урушуп, чемпион болуу. Анан UFC тоже мындайча айтканда аябай эле бул жашоодо эң маанилүү нерсе эмес. Мен үчүн эми по крайней мере ушундай да, эми өтө деле маанилүү нерсе эмес. Анткени бул спорттон тышкары да бул жашоодо маанилүү нерселер көп. Ошондуктан эми в планах ошо UFC'ге барабыз иншалла. 100% деп айта албасам да, где-то 88% барабыз иншалла. Күтөбүз сизге рахмат чоң. Рахмат. Разы болсун силерге да. Сизде келечек бар, сизде бардык сагынан бар. Кудай буйруса ушул жылы Адилет Нурматов UFC уюму менен контракт түздү деген жаңылык иншалла. Рахмат сизге. Ошондо сизге эркин микрофон келген өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, алдыда өсүп келе жаткан жаш спортчуларга айта кетсеңиз. Эми көрөрмандар дегенде көрөрмандар деле жок. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушу бизди колдогон кыргыз элиме аябай чоң мындай ыраазычылык. Любой эле жакта кыргыздар бетешкенде аябай колдойт. Ошо кыргыз элиме терең ыраазычылык. Жана келип өсүп келе жаткан жаштарга жашоодо эң маанилүү нерсе бул спорт эмес, MMA эмес. Бул динге бекем болгула. Кудай буйрса баары болот. Менет кылгыла, Аллахтан сурагыла. Кудай таалам берет. Рахмат. Алла ыраазы болсун.